Силер төлөгөн, официалдуу түрдө төлөгөн бир тыйын башка жакка кетпейт. Түп-түз келип туруп бюджетке түшөт. Базардагы соодагерлердин нааразычылыгын түпкү себеби эмнеде экендигин билүү үчүн өлкө башчысы Дордой базарына барып алар менен жолугушуу өткөрдү. Президент соодагерлерди угуп бүгүнкү күндө салык кызматы жаңычылыктарга даяр эмес экендигин белгиледи. Бул боюнча Кабар маалымат агенттигине маек куруп, ККМ боюнча кеңири түшүндүрмө берди. ККМди базарларга киргизүү максатыбыз көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу. Кытайдан бизге өткөн товарлардын көлөмү 14 миллиард долларды түзөт. Биздин статистикалык маалыматтарга келгенде 4 миллиард доллар болуп калып атпайбы? Демек көмүскө экономикага кирип кетип жатат. Дүңүнөн сатып жиберишип, салык төлөбөй чыгып кетип жатышат. ККМ киргизүү жолу менен гана биз республикада канча товар айланып жатканын көрө алабыз. Патент менен олтура берсек дагы 50 жылда да көрө албайбыз. Биздин максат патентти жок кылуу эмес. Патенттен болгону 35 миллион сом түшөт. Патентти 10 эсе көтөрсөң да биздин бюджет үчүн деңиздин бир тамчысындай эле. Биз ККМ аркылуу оптовиктердин товар жүгүртүүсүн, жалпы экономиканы ачык көрүп туралы деп жатабыз. Цивилизациялуу өлкөлөр керек болсо жакынкы кошуналар дагы эбак эле ККМге жана санариптештирүүгө өтүп кетишкен. Биз эле өтө албай жатабыз. Салыкты жашыргандарды аныктап чыгып, толук салык алсак, пенсия, жөлөк пулдар, эмгек акылар мындан да 2-3 эсеге көтөрүлөт. Мамлекет күчтөнөт, эл жакырчылыктан чыгат, элдин өзүнө эле жакшы болот да. Жолугушууда жылдык товар айлантуусу 8 миллион сомдон ашпагандар патент албайт, эч бир салык төлөбөйт. Керек болсо бул чекти 15 миллион сомго чейин көтөрүп берилди деп билдирилген. Жылдык товар айлантуусу 8 же 15 миллион сомго чейинкилерге мындай артыкчылык берүүнүн максаты жакырчылыктан чыгаруу экендиги айтылган. Былтыр мен жылдык товар жүгүртүүсү 8 миллиондон ашпаган соодагерлер үчүн эч бир салык болбосун, патент дагы албасын, жөн гана соода кыла беришсин деп айткам. Ал эми кече жумушчу топ түзүп жөнөткөнүмдө товар жүгүртүүсү 8 миллиондон ашкан соодагерлер көп экени билинди. Ошол үчүн бул сумманы 15 миллионго чейин көтөрүп берүү чечимин кабыл алдык. Максатыбыз сооданы жаңы баштаган же кедейликтен чыга албай жаткан жөнөкөй соодагерлерди тез арада бутуна тургузуп, эң жок дегенде орто байлардын деңгээлине жеткирүү. Биздин милдетибиз жана максатыбыз жакыр адамдарды жакырчылыктан чыгаруу. Мындан сырткары өлкө башчысы цивилизациялуу өлкөлөр керек болсо жакынкы кошуналардагы эбак эле ККМге жана санариптештирүүгө өтүп кетишкендигин эскертүү менен толук салык алынса, пенсия, жөлөк пулдар, эмгек акылары мындан 2-3 эсе көтөрүлөрүн, мамлекет күчтөнөрүн, эл жакырчылыктан чыгаарын кошумчалаган. Пенсия, пособие, аяк бияка көбөйүш үчүн мамлекетке өзү налог төлөп туруш керек да. А бизде налог кимге төлөнүп атат? Налог жаңкы эле коммерсант, бизнесмен ошолорго эле төлөнүп калып атат. Алар ондогон контейнер андай-мындайларды коюп алып атат го. Күркөлөрдүн баарын ээлеп эле. Ошолордун баары ошолорго төлөнөт. Алар какой-то аз гана өлчөм мамлекетке төгөт дагы, а мынияктагы соода кылгандар үйүп калып атат. Алар мамлекетке соода кылгандар мамлекетке төкпөй эле ошо ээсине төгүп коюп атпайбы? Ошондон баары күйүп атат. ККМ аппараты болсо ошо туура мамлекетке төгүлө турган болот да. Бул жерден мамлекетке дагы жардам болот, өзүнө дагы жардам болот. Бар жок базарларга ККМди киргизебиз деп атат. Баарыбыз эле көрүп атабыз, мына баарыбыз эле өнүккөн мамлекеттерге суктанабыз да. Өнүккөн мамлекеттердин куралдуу күчтөрү күчтүү, экономикасы өнүккөн. Анын баары эмнеден деп ойлойбуз? Азыр ошол эле салыктардан түшкөн каражаттан өнүгүп атат ошол өнүккөн мамлекеттерчи. Ошол эле билим берүү тармагы өнүгөт, экономикабыз өнүгөт. Экономикадагы ачыктык салыкты көбөйтүүнүн адал жолу. Тапканы мамлекеттен жашырып тек гана байынуу жолуна түшүү өз балдарынын келечегине да бүдөмүк түшүрөт. Буну түшүнүү убагы алда качан келген. Өз кызыкчылыктан өлкө кызыкчылыгын жогору койгон гана мамлекет өнүгөт. Гүлжан Амандоева, Жанзак Нурдавлет уулу, жаңылыктар үчүн.